Ош Прим каналынын эфирдик убактысы жаңылыктар маалымат кызматы менен уланат. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда кызматта Салтанат Исакова. Алгач негизги окуялардан кыскача анонс. Ош шаарындагы борбордук автобекет майдын башында шаар сыртына чыгарылат деген кабар тараган болчу, бирок ал азыр деле өз ордунда. Электр энергиясына болгон тарифтин көтөрүлүшү коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Баанын жогорулашын мыйзам ченемдүү көрүнүш дегендер да жок эмес. Окуучулардын жайкы эс алуусун мыкты уюштуруу үчүн быйылда лагерлер өз ишин баштайт. Бирок учурда Ош шаарында өспүрүмдөрдү кабыл алуучу бир гана лагер бар. Мектеп окуучуларын ал өз кучагына батыра алабы? Президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык мамлекеттик чек арадагы аймактарда жана мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттарындагы режимдерди аныктоочу негизги жана жалпы ченемдер өркүндөтүлдү. Кеңейтилген түшүнүк аппараты киргизилип, мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары так чектелди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү кабарлайт. Эске сала кетсек, аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш ушул жылдын 2-апрелинде кабыл алган. Бишкек шаарындагы Арча Бешик жаңы конушунда сел жүрүп турак үйлөрдү каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда кечээ күнү саат 16:40 чамасында каттуу жааган жаандын кесепетинен Арча Бешик конушунда сел жүрүп бир канча турак үйдү баскан. Табигый кырсык болгон жерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам тобу чыгып түзүлгөн кырдаалды жоюу иштерин жүргүзүштү. Каналдын ичин тазалоо иштерине куткаруучулар жана техникалар тартылган. Жергиликтүү жаңылыктардан. Ош шаарындагы борбордук автобекет башка жайга майдын башында көчүрүлөт деген маалыматты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү апрель айынын башында кабарлаган болчу. Бул боюнча тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын айткан вице-мэр көпкө созулбай автобекет калаанын чет жагынан орун алат деген. Бирок бүгүн деле эски автобекет өз ордунда турат. Бул учурда коомчулуктун дагы бир катмары бекеттин жаңы жайга көчүрүлүшүнө каршы. Балким аракет ишке ашпай жатканына анын да себеби барбы? Суроого Кенжебек Маматсадыкова жооп издеп көргөн. Шаардагы борбордук базардын жанында жайгашкан автобекетти жылдыруу демилгеси жаз алдын эле башталып, жергиликтүү бийлик автоунааларды токтотуу үчүн жаңы жайды даярдай башташкан. Анткени менен бул жерде көп жылдар бою тиргичилигин өткөрүп, турмуш арабасын жүргүзүп келгендер бул демилгеге карамандай каршы чыгышууда. Эң биринчи эле райондорго эл ташыган айдоочулар жана кичи автобустардын ээлери автобекеттин ордунда калышына кызыктар. Алардын айтымында бекетти жылдыруу унаалардын тыгынын азайтмак тургай, тескерисинче күчөтөт. Men bir ekte klient alsam test taşka gelip bunu alışım gerek birisine. Birisine karışık alış gerek, birisine piyaz alış gerek. Eksat zadeşki olan. Gayet asat onun içinde probka olur. Oyaka varsa biz yol dorgala koyup, oyaka barbayla koyuyoruz. Oyaka kim baratlı? Bizge oyaka hiç bugün alaydan gelsem ben oradan o şol neme geçen baram banan. Granisa varam banan. Özleri de oynanıp koşsunlar. Al yerde zapravka olsa, o avtovazal turgan жерге zapravka da mümkün emas. Turgangaç. Анан кийин элдер базардан чыгып көргөйгө эч качан барбайт да. Ушул жерден кетсе бизге ушул жакшы. Элдин нааразычылыгын туудурган жаңы автобекеттин борбордук базардан алыс жайгашкандыгында болууда. Бул жерде соода кылып күн өткөргөндөрдүн да, аймактардан келип, базардан буюм тайым алгандардын да жаңы жайга барайын деген ниети жок. Базардан бир мүшөк ун алып, аны таксиге салып, шаардын сыртына дагы канча акча менен алып чыгам деген жарандар кичи автобустардын базардын жанында болгону ыңгайлуу экендигин айтышат. Taksi менен барабызда 100 сом, 200 сом, 150 сом, анда таксилар мучуна чыгып алат. 100-дү 150 кылып алат. Биз антип барганга бу жерден кеткенге каршыбыз. Сода болбойт, шоферлор, адамдар, мына жашоочу адамдар, эки айылга кеткен адамдар, бардыгы сода алганда бардык адамдар пикетке чыгышат. Пикет ошон үчүн болот. Адамдар нааразы кылса, элдин сөзүн укпаса, элдин сөзүн угуш керек бул жерде. Анткени менен жергиликтүү бийлик автовокзалды жылдыруу демилгесинен кайта элек. 12-майдан тарта автоунааларды жаңы жайга көчүрөбүз деген максат азырынча ишке ашпаганы менен ал сөзсүз көчүрүлүүсү күтүлүүдө. Ош шаарынын вице-мэри Кутманалы Абдрахман уулунун айтымында автоунааларды жаңы бекетке жылдыруу менен шаардык казынага айына орто эсеп менен 500 миңдин тегерегинде салык түшөт. Анткени азыркы жай жеке менчикке өтүп кеткендиктен салыктын баары бир ишкердин чөнтөгүндө калууда. Жакынкы күндөрү шаардык кеңештин талкуусуна коюлуп, токтом кабыл алынган
башталгандан кийин автобекеттин ичинде жана жолдордо адам ташыган кичи автобустар жана жеке таксисттер жаңы бекеттен каттай башташат. Шаардык кеңештин жыйынынын өтүш графиги кечеңдеп жаткандыктан бүгүнкү күндө ошол чечим алынбагандыктан азыр кармалып турабыз. Даярдык иштери боюнча айта турган болсок, бардык процедуралык документтер бардыгы даярдалган. Өзгөртүш тиги ошол автовокзалга кирүүчү схемалардын жолдору бардыгы бекитилген. Так бүгүн биз болгону ошо шаардык кеңеште мындай шаардык кеңештин сессиясында каралуусун күтүп жатабыз. Жергиликтүү бийлик жарандар үчүн жаңы бекеттен троллейбустук каттама ачып, кичи автобустардын 17 каттамын бекеттен Борбордук базарга карай жиберебиз дешет. Бирок соодагерлер ал жерде тиешелүү шарттар жок деп нааразы. Чыныгы акыбал кандай экендигин өз көзүбүз менен көрүү үчүн жаңы автобекетке бардык. Баары жомоктогудай болбосо да бул жерде тиешелүү оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Эң жакшы жери бул жердин аянты эскиден караганда 2 эсе чоң болуп, жалпы аянты 4 гектарды түзөт. Жетекчилердин айтымында жарандарды кабыл алууга жаңы бекет даяр. Борбордук көчөгө кирбей аймактарга чыгып кетүүгө айланма жолдор да бар. Удобный болот да, мына жолубуз бүттү абез менен. Араван, Нокат, Ош, Баткенге чейин бул абез менен келсе шаарга кирбейт. Шаарда тыгын болбойт. Экинчиден бул Жалал-Абад направлениесі Бишкек, Каракулжа өзгөндөр алайлар ушул жактан келди, ты менен келип чыгып кетсе, шаарга вообще киришпейт да. Шаарда тыгын болбойт. Биринчиден бизде условиябыз бар. Мына бүт таксистер келди, каттамдын таксисттери ушул жерден бөлүштүрүп бердик. Базарда тиричилик кылгандар эски бекеттин ордунда калышына кызыктар болуп атканы менен жарандардын дагы башка катмары бул демилгени колдойт. Башка өнүккөн өлкөлөр сыяктуу эле эртели кеч Борбордук автобекет шаардын сыртына чыгышы керек дегендер да арбын. Жылдыш керек, обязательно жылдыш керек. Себеби бар пробканы барып жолдун боюна коюшуп алып, өтө турган жер жок жерде. Ага көзсө кеңири бемерал автобустар бемерал каттайт. Бемерал бара берет демчи. Наоборот кайтып жакшы болот. Бул азыр жеке менчик аяр. Өкмөткө түшпөйт. Өкмөткө да кириш керек акыры. Кандай болгон жакта дагы элге жеңил болуш керек да. Биз ошол жерде окуйбуз, ошол жерде жашайбыз. Бир топ кыйынчылыктар бар, пробка болот. Эски автобекет ХБК жакта, ээн жакта да, ал жака жылса балким пробка азайып элге ыңгайлуу болсо керек. Менин оюмча жылган эле жакшы. Обязательно бизде тыгыз, ошо давно барыш керек эле. Туура кылып атат. Мен колдойм. Мэрди. Чүр? Анан элдерге каршы болгону элдер какой-то бир адамдар уюштуруп атат ону. Канткен күндө да учурда Борбордук базардын жанындагы автобекетте жашоо кызуу жүрүүдө. Ар ким жумушун татыктуу улантуунун аракетинде. Ал эми автоунаа койчу жаңы жайдын мыйзамдуу түрдө ачылышы үчүн шаардык кеңештин токтому керек. Ал эми депутаттардын кезектеги сессиясы алдыңкы бир жумада болуусу күтүлүүдө. Алардын колдоосуна жараша Борбордук автобекеттин тагдыры чечилет. Автобекетти шаардын сыртына чыгаруу демилгеси Ош шаарынын тарыхында 8 жолу көтөрүлгөн. Анын ичинен 3 жолу шаардын сыртына чыгарып да көрүшкөн. Бирок бул жердегилердин кээ бир маселелери эске алынбагандыктан бул жерде иштеген соодагерлер менен айдоочулар кайра кайтып келе беришкен. Ал эми азыркы бийлик тиешелүү көйгөйлөрдүн баардын чечип беребиз деп убада беришүүдө. Ал канчалык деңгээлде ишке ашат, бул жердеги автобекет шаардын сыртына чыгарылабы, аны азырынча айтуу кыйын. Кенжебек Маматсадыкова, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары. Шайлоого керектүү делинген жаңы жабдыктар 1-августка чейин сатылып алынат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. 3 тараптуу келишимге ылайык 3000 лептоп, 3000 манжа басмаларынын сканерлери, сервер жана тармак жабдуулары, 4000 термопринтер, 3000 үзгүлтүксүз электр булактары жана 2500 дуалга орнотулуучу мониторлор алынат. Бул жабдуу быйыл күзүндө өтө турган парламенттик шайлоодо жаңыдан киргизилүүчү шайлоочуну идентификациялоо боюнча автоматташтырылган системдин бир бөлүгү. Ал биометрикалык маалыматты колдонуп, шайлоо аймагына келген жарандарды идентификациялайт жана анын аты жөнүн сүрөтүн байкоочулар үчүн дуал мониторго чыгарып берет. Өкмөттүн электр энергиясына болгон тарифин көтөрүү маселеси бүгүнкү күндө коомчулук арасында эки ача пикирге кабылууда. Анткени жакынкы аралыкта кабыл алынган тарифке эл эми күнү баштаганда мынтип дагы аны жогорулатуу калктын көпчүлүк катмарында сынга кабылды. Бирок тийиштүү кызмат өкүлдөрү электр энергиясына болгон таңкыстыкты жоюунун бирден бир жолу ушул дешет. Кененирээк Абайнур Большевиковдун материалында.
Өкмөт алдындагы отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча агенттиктин жарыялаган маалыматта электр энергиясын өндүрүүгө кеткен чыгымдарды эсептеп чыккан. Ага ылайык электр энергиясын өндүрүү баасы 70 тыйын болсо, аны ташуу 19 тыйын, бөлүштүрү 44 тыйын деп көрсөтүлгөн. Буга 26% техникалык жоготуулар жана 11 тыйындык кошумча нарк салыгы кошулат. Натыйжада 1 киловатт сааттын баасы 1 сом 62 тыйын деп эсептелет. Мына ушундай эсептөөлөрдүн негизинде электр энергиясынын жаңы тарифине ылайык азыр 1 киловатт саатына 70 тыйын төлөп жаткандар 84 тыйын төлөйт. 700 киловатт сааттан ашык пайдалангандар ар 1 киловатт саатына азыр 2 сом 5 тыйындан төлөп жатса, эми 2 сом 20 тыйындан төлөйт. Мындай маалыматты бүгүн Ош электр ишканасынын кызматкерлери да тастыктап, анын себебин төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Бул электр энергияга болгон тариф 2000 акыркы жолу 2010 жылы бир көтөрүлгөн, кайрадан түшкөн. Өзү негизинен 70 тыйын 1 киловатт үчүн 2004 жылдан бери кармалып келет. Өзүңөр билесиңер, ал жылдан бери 9-10 жыл болуп атат. 9-10 жылдын ичинде күйүүчү май кымбаттады. Жана ошондой эле тетиктер, ошо электр энергия тармактарын тейлөө үчүн тетиктерди Ош электр ачык акционердик коому өзүнүн эсебинен сатып алат. Албетте бул бардыгы өзүнүн кымбатчылыгын, өзүнүн баасы коомдун ишмердүүлүгүнө таасир этет. Бирок өкмөттүн мындай пикирине Кыргызстан калкы дароо эле макул боло калышпады. Жер-жерлерде нааразы пикирлер жаралып, айрым жаштар тарабынан пресс-конференциялар да оюштурулууда. Мамлекеттин жөлөк пулу менен араң ока тиричилигин жүргүзүп жаткан кары картаңдарга да мындай баанын көрсөтүлүшү оор турарын белгилешет. Электр боюнча ушу бардыгына каршы тök өзүбүздөн чыкса, анан наркын кыйматтатса, биз ошонун пенсиялары жете албайбыз да. Ошон үчүн мен суранат элем, ушу президенттен, жаңы болгон өкмөттөн суранат элем, ушу немени тарифти көтөрбөй эле койсо деген оюм бар да ошо. Мурунку эле тариф жакшы, арзандын деле кереги жок. Себеби бизде деле ГЭСтер иштеп атат. Анча-мунча ремонт кыла турган жайлар болду деп ремонт кылып, ошо өзү менен иштеген жакшы. Эски эле тариф чыгат. Жаңы тарифке каршысыз? Жаңы тарифке каршымын. Электр тарифи көтөрүлүп эле жатат. Элге кыйын эле болду. Өзүбүздө ГЭСтерибиз болсо, эмне мынча элди кыйнап электирге болгон бааны көтөрө берет деген суроолор чынында карапайым катмарда арбын. Бирок өкмөт энергияга таңкыстыкты чечүүнүн жолун тарифтерди жогорулатууга байланыштырышууда. Отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Нурбек Элебаевдин арастоосунда баалар корутулган энергияны актай турган өлчөмдө болсо, анда чакан ГЭС курууга кызыктар тараптар көбөйүп, таңкыстык жоюлат. Тарифтерди жогорулатуу мезгилдин талабы экендигин айткан Элебаев, бааларды көтөрүү менен бул тармакка алынган насыялар төлөнөрүн эскертишет. Тийиштүү кызмат өкүлдөрүнүн мындай пикирин туура деп эсептеген тургундар да жок эмес. Баары, конечно, эмне салынса, ГЭС инструкциясы может түшүш мүмкүн. Азырынча убактынча болот деп окшойт деп ойлоп атам дейм. Эми бир жери, конечно, каршы болот, бир жеринде караса тоже туура болот. Эмне болот деп, экономика көтөрүш керек да бир жерде. Учурда Токтогул ГЭСинде суунун көлөмү кызыл чекке жакындап калган. Өкмөт өкүлдөрү күзгө чейин кырдаал калыбына келет деп ишендиришүүдө. Ал эми жакынкы жылдары керектөө мындан да өсүп, электр кубатынын тартыштыгы дагы да жогорулашы болжолдонуп, ошондой эле Кыргызстан Казакстанга 126 миллион киловатт саатты 5 тыйындан сатып, кайра эле кышында алардан 1 киловатт саатты 5,61 тыйындан сатып алып жатат. Мына ушуларга бөгөт коюлса, баанын көтөрүүнүн кажети болмок эмес. 1-июндан тарта тарифтерди көтөрүү мыйзамсыз болуп саналат. Ал үчүн башка токтом кабыл алынышы керек деген пикирлерди серепчилер белгилешүүдө. Абай Нурбальшибеков, Шаршын Шайымкулов, Ош Прим жаңылыктары. Өлкөдө бүгүнкү күндө кан донорлорунун саны жетишерлик деңгээлде эмес. Мына ушул багытты жакшыртуу максатында Кызыл Жарым ай фонду буга чейин уюштуруп келген акысыз ыктыярдуу кан донорлорунун санын көбөйтүү максатында долбоорду ишке ашырды. Бүгүн атайын иш-чара өткөрүп, ага ыктыярдуу донорлор келип 300 грамм өлчөмүндө кан тапшырышты. Ошондой эле донорлорго тиешелүү азыктар жана фонд тарабынан уюштурулган белектер берилди. ВОЗДП Всемирная организация здравоохранения нормасы боюнча бир мамлекетте 1000 адамга 40 донор болуш керек экен. Биздин Кыргызстанда ошол норма 5000 адам экен. Ошон үчүн биз ошол боюнча өз ыктыярдуу акысыз кан донорлорун көбөйтүү үчүн иш жүргүзүп атабыз. Ошого 14-июнда бүткүл дүйнөлүк донордун күнү. Ошого биз бүгүн мындай акцияны жүргүзүп жатабыз. Бизге бир партнерлор, волонтерлор кан тапшырып атат.
Быйылкы жаңы окуу жылында 1-класска 150 000 бала барат. Бул тууралуу бүгүн Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Бүгүнкү күндө 11-классты 67 000 бүтүрүүчү бүтүп жатат. Ошондой эле 95 000ге жакын окуучу 9-классты аяктайт. Бүтүрүүчүлөр менен 1-класстын окуучуларынын саны ыкчам маалыматтар боюнча түзүлгөн. Бирок бул көрсөткүчтөр дагы толукталышы мүмкүн деп билдирет министрликтен. Окуучулардын жайкы эс алууга чыгуусуна 10 гана күн калды. 1 жыл бою окуп билим алган жаш мундардын эс алуусу үчүн Ош шаарында болгону 2 гана лагерь кызмат кылып келген. Бирок анын бирөөсүндө 2010 жылдан бери коогалаңда жабыр тарткандар күн кечирип келишет. Андыктан быйыл да окуучулар үчүн жалгыз эс алуу лагери эшигин ачат. Ал эми ошол жалгыз эс алуу жайы каладагы бардык мектептен барган өспүрүмдөрдү батыра алабы? Деги эле жеткинчектердин эс алуусу кайда болот? Гүлмайрам Рахманбердиева жооп издеп көргөн. Кичинекей Чоробек шаардагы Киров атындагы мектептин 4-класстын окуучусу. Күн сайын мектепке чейин каратедо спорттун түрү менен машыкканы келечек балдар үйүнө келет. Мектепте жалаң 5 деген бааларга окуган Чоробек спортто дагы ийгиликтерди багынта баштады. Көп ийгиликтерге жетиштим. Мен Бишкекке, Казакстанга, Тажикстан ушундай жерлерге барып келдим. Общий 12 медалим бар менде. Окуу жыл ичинде бир топ ийгиликтерге жетишкен менен Чоробек жайкысын кайда эс алууну азырынча билбейт. Бирок жылдагыдай эле чоң ата чоң энесине айылга барууну каалайт. Лагерге бара элекмин. Айылга эле барып, кой кайтарып, дам алып келем. Анан кийин Ысык көл, Сарчелек деген жерлерге дам алып дагы барып келебиз. Ошентип каникул бүтөт. Окуучулар үчүн чындыгында жайкысын кайда эс алуусу керек? Кандай шарттар бар азырынча даярдык Ош шаарында баштала элек. Мурунку совет доору сымал жаш бөбөктөрдүн бош убактысын мыкты деңгээлде өткөрүүсү үчүн азыр таптакыр максат жок. Албетте акылуу эс алуу жайлары көп. Бирок көпчүлүк жөнөкөй калктын балдар үчүн алар кымбат. Ага карабастан Ош шаардык билим берүү тармагы аракет кылып, жок дегенде мектептердин өзүнө жайкы лагерлерди ачууну пландаштырууда. 10 күнгө эс алуу уюштурулат. Мектеп алдындагы эс алуу лагери. Алар күнүмдүк, алар 3 мал тамак менен тамактандырылып, күнүгө түштөнүүнү жакшы тамак менен тамактандырылат дагы. Ал жерге атайын биз аларга атайын СЕС тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлөт, алардын тамак ашы, андан окутуу процесси дагы аларга эс алуу менен биргеликте оюндар, ар түрдүү күнүгө алар иш-чаралар түзүшөт, эс алуу үчүн экскурсиялар уюштурулат. Антпегенге айла жок. Ансыз деле жалпысынан 30 000ге чукул окуучунун араң 1000ге жакындайына гана акысыз эс алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Анын үстүнө Ош шаарында болгону 2 гана лагерь болсо, анын бирөөсүндө 5 жылдан бери июнь окуясынан жабыр тарттык дегендер жашоосун өткөрүп келет. Быйыл болсо жеткинчек лагери гана окуучуларды эс алууга күтүп турат. Ошон үчүн көпчүлүк балдар жайдын ысык аптабында айыл жерлерине барууга аргасыз. Сен каникулда кайсы жакка эс аласың? Россияга. Мен жерлерде кой кайтарам, ат, оякта мен бир атым бар. Эмне кыласың дагы? Дагы неме жардам берип, энеме жардам берем. Биз болсо апам, атам, дедушкам болуп Японияга кетебиз. Каникул 3 күн каникул калгандан ona Бишкекке келип отдыхать кылып, анан жайлоого барып, мен да 2 күндөн кийин Күңөлекке кетем, чоң атама жардам берем, суу ташышам, анан жардам берип ошактарда ойнойм, укам ойнотом. Ал эми акысыз эс алууга көбүнчө социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, июнь окуясынан жабыр таткандардын балдары жана ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелгендер тартылат. Кошумча Ысык көл, Борбор калаага дагы эс алуу жайларына түрдүү эл аралык доонорлордун каржылоосунда тартылат. Алардын арасында акылуу лагерлер дагы болот. Ага өз каалоосу менен мүмкүнчүлүгү барлар бара алат. Мектеп алдындагы ушул эс алууга 600дөн ашык бала эс алат. Ар бир мектепке 50-60 кылып шарты бар, аны дагы СЕС тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, ошол мектептерде лагерь уюштурууга шарты болуп, бардык ал жерде ашканадагы абалын, алардын жата турган, кичине болсо дагы буту колун сунуп жата турган эс алуу бөлмөлөрүн уюштурабыз, алар ойной турган бөлмөлөр уюштурулат. Ошолордун негизинде анан иш алып барылат да. Негизгиси бир убакта балага толуп
Гүлдөп турган бул жаштык лагеринде бүгүнкү күнү абал оор. Совет убагында курулган жайкы эс алуу жайлары толук оңдоп түзөөгө муктаж. Ага кошумча июнь окуясынан жабыр тарткан ондон ашык үй бүлө мында тиричилик өткөргөндүктөн окуучуларга жайкысын берилбейт. Окуучулар үчүн жайкы эс алууга чыгышына аз гана убакыт калды. Бирок алардын жайкы эс алуусуна берилүүчү лагерлерде даярдык алигиче баштала элек. Шаардагы жаштык лагеринде 2010-жылы когалаңдан жабыр тарттык дегендер дале кадимкидей жашап келишет. Ош шаардык бийлиги тарабынан жаш бөбөктөрдүн жайкы эс алуусуна көңүл бурбагандыгы дал ушундан көрсөк болот. Гүлмайрам Рахманбетиева, Мирлан Ормонов, Ош Пирим жаңылыктары. Мерим таланттуу балдар борбору 1 жылдын жыйынтыгын чыгарып концерттик программа тартуулашты. Ошардык билим берүү башкармалыгынын алдындагы бул борбор 24 түрдүү иримде 1000ге чукул таланттуу балдарды тарбиялап келет. Андыктан бүгүн окуучулар өздөрү 1 жыл аралыгында үйрөнгөн таланттарын эл алдына алып чыгышты. Ыр-би, музыкалык аспаптарды ойноо, хор, сүрөт тартуу сыяктуу иримдердин катышуучулары өздөрүнүн аткарган номерлери менен көрүүчүлөргө мыкты маанай тартуулашты. Мындай жол менен жаш бөбөктөрдүн талантын дагы ачып, ага удай эле бош убактысын туура пайдаланууга үйрөтөбүз дешет агартуучулар. Акыркы мезгилдерде биздин мына өлкөбүздө болуп аткан ар кандай мектеп окуучулардын арасында ар кандай кылмыштуулук, жанагындай эрекетчилик деп зордук, зомбулук жана башка жаман фактылар көбөйө баштады жана. Ошолорду бөгөт койду, ошолорду азайтуу максатында биз быйылкы окуу жылында ошо иримдердин катуу көзөмөл кылабыз. Сабактан кийин балдар бош калбай, ошо бардык жаман нерселер балдардын бош калуусунан келип чыгат. Биз ата-энелер ушул шаарда бир эле мээрим эмес, келечек жана башка ушундай иримдер, борборлор бар. Балдарды бекер калтырбай, келечекте ошо кесип тандоосуна, кандайдыр бир нерсе менен кызыктырып, балдардын таланты бар балдарды андан ары өзүнүн таланттууландырууга мүмкүнчүлүк түзүү жагын ойлогонбуз. Биздин чыгармачылык топ тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Ал эми алдыда болсо аалам алкагындагы кабарлар сиздерди күтөт. Ош Пирим телеканалы сиз менен бийликтин ортосуна көпүрө болгонго даяр. Ал үчүн биздин төмөнкү телефон номерге байланышка чыксаңыз болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.